Ассаламу алейкум. Арыбаңыздар замандаштар. Биз Жети Өгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылына келдик. Бул жерден силерге мына мурас, пеноблок, газоблокту кандай чыгарат, кандай сапаты кандай, баасы кандай, өндүрүшү кандай иштешет, ошону көрсөтүп берели деп жана силерге жарнама катарында дагы ушул жерди сунуштаганы келдик. Мына ушул өндүрүштү иштеткен баарыңарга эле белгилүү болгон биздин Эрмек деген жигит. Мына ушул Эрмек деген жигит силерге баардыгын төкпөй чачпай, баардыгын шашпай айтып берет. Ассаламу алейкум. Кандайсың Эрмек? Жакшыбы? Кудайга шүкүр, кош келипсиң Кызыл Сууга. Келип калдык. Мына ушул өндүрүшүңдү бир көрүп, элге көрсөтүп. Баягы бул өндүрүш боюнча айта турган болсок, өзүм деле баягы видеосун көп деле чыгара элек элем. Биринчи жерден болуп тартып атат болушуң керек. Кош келипсиң. Эң биринчи тажрыйбаны бөлүшүп эле келебиз. Мындан ары дагы бөлүшкөнгө даярбыз. Мына биздин өзүбүздүн чакан өндүрүшүбүз ушул жумушубуз түшкө чейин болот, бүттү. Түшкө чейин баягы андан кийин өзү баягы ургап, азыр как жумуш бүтүп, баары кеткенде келип калган экенсиң. Ошол сизге дагы маалыматын берейин. Кош келипсиң. Биздин Ушул өндүрүшүңө канча жыл болду? Канчадан бери иштеп атасыңар? Бул жаңы техникаларыңды бир сыйра маалыматтап айтып берип. Эми өндүрүш бул 3-чү жылы мына могул. Баягы тиге бакты эле, тиге калар замат эле мөмөсүн бербейт, бирок эмгек кылып аракет кылыш керек. 3-чү жылы мына, бүгүн 3-чү жылы дагы ишкер убакыт өткөн сайын тажрыйбалай берет экен да, наоборот кыйналган сайын курчуй берет экен. Биз мына азыр автоматика кумду да өзү сала турган бүт. Баягы белиңе, колуңа күч келмейинчечи, мээ иштей бербейт экен да. Бул белиңе, колуңа күч келгенде кумду көтөрүп кыйналганда моулар ойго келип, анан автоматика ойлонуп табылат экен да. Мына азыр буга могул жерден кумдан баштайлык. Мына кумду кара салат, ковшы менен. Муну дагы досум жасап берген, жеңилдетип. 1 тоннадан ашык кумду мына ушуга салат, эленет. Мындан секундасы менен ары көздөй. Секундасы менен канча килограмм керек боло турган болсо, ошону аз эмес, кем эмес, так ошону ковшуга салып берет. Андан тышкары могу кабы ар кандай эми бул эң биринчи тазалыкка маани бериш керек. Анан эң биринчи иши оң болсо тазалыктан баштап алса, мына бүт мусулдун баарын тең суу жылытканга дагы сапаты жакшы болуш үчүн суунун температурасы жылыш керек. Ошонун ичине котелго жагып ийсе, эки пайдасы бар деген. Биякта таза болуп, экинчиден мында кирешеге пайда берет. Андан тышкары мына бул бүт ичин тазалай турган. Андан тышкары мына бул суусу секунда менен куят өзү. Бияктан алып кум секунда баардыгы тең мына автоматташтырылып, жеңилдетилген жумушчуларга. Мында оор көтөрүп, көтөргөнү бул кирпичти чыгарып тизгени бар. Андан тышкары көтөргөнү бүт баягы ушул автоматика кылып жеңилдеттик. Эми биягы дагы мына өзүңүздөр көргөндө бул эми газоблок чыгарса да баардыгын чыгарса болот. Бул кайсы размерде кесе турган болсо, баардык размерде кесип бияктан бере берет. Элдер кайсыл ыңгайына жараша ала берет. Мына ушунун баардыгын тең аяктын баарын тең акырындап дагы өздөштүрүп келатабыз буюрса. Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Мына аяктын баардыгы тең. Мындай бир таштанды болуп, өтө бир кейиш такпалды болчу бүт. Ушунун баары тең ушул баягы баарыбыз эле бир саясатчы же бир эме болгондон мурун баягы бир ишкер болгондун өзү бир жакшы жагы бар да, эмгек кылып, андан тышкары ушул эмгегин үзүрүү жакшы боло турган болсо. Мына азыр деле баягы жарнамага деле чыгарбайсың деп калышат. Мына жарнамага чыгарганда деле кетип атат. Мына бүгүн эле калган деле жок чыгарганыбыз. Болгону баягы пендеден эмес, Кудайдан коркуп иш кылыш керек да. Семетин азайтып койбош керек. Сапатына жоопкерчилик. Сапатын жакшы кыла турган болсо, баягы рекламасы жок эле. Өзү эле. Кетет. Эми азыр mesela болгондой көргөзөм. Мына бүгүнкү чыккандар, мына бүгүн чыккандар. Азыр эми болгону пеноблок десе эле баягы ойлошот да. Ким кирип кетет. Мына азыр бүгүнкү чыккандардан эле, мына буякта тургандардан эч кандай салмагы дагы оор кылгандыгынын себеби баягы сапатына бүт баардыгы бышык болуш үчүн Шайкаш келет баардыгы. Эми бул тажрыйбаны дагы күндөн күнгө алып отуруп баягы мына биякта азыр дагы анан
Дагы айта кетчү нерсе ушу бели оорулар өтө көп. Данияр Кассапов караколго келип калчу эле, анан чалуулар көбөйүп кетти да. Качан алып келесиң, келсе болот эле, грыжа, бел. Анан бул жакка дагы мына баня кылып, фитобочкаларды коюп бүт эме кылдык да, баягы элдер азыр келип атат. TikToктон дагы көрүп калгандар да бардыр. Андан чыккан морозильник, муну да койгонбуз, кетип барат. Баягы морозильникте көргөзө кетет. Бул өзү ичине толо муздата турган мөмө жемиштерди муну дагы салып койгонбуз. Өзү бул дагы баягы биздин. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Жакшы көрүнөсүз. Жигиттер дагы бели оору боюнча келип калды. Мына ушундай дагы жигиттер келип. Мына бул жерге айта кетсек, богуну ушу көбүнө сунуштайт элем. Бели ооруга келбеш үчүн негизи баягы жеке ишкер болгондуктан баардыгыбыз тең кыймылдайбыз. Ушуну ар дайым элге бир пайда калтара айта кетейин дегенимде. Ушуну ар дайым баягы оор жумуштабы, жеңил жумуштабы өзү адам кылып тура турган болсо өтө бир ден соолукту карабай калдык да. Азырчы жалаң эле жумуш деп атып монусун коюп алат экенсиңерчи. Эмне болду окшойт а. Жок, дүз дүйнөңдүн баары түшүп кетиши мүмкүн да бияктанчы. Мындай кылып туруп эле. О, машинанын ключу кетти. Ушинтип жата турган болсо туугандар, адамдын мээси дей салат, бели да тартылат, баардыгы баягы. Намаз окуганда деле баягы мээге жетип атпайбы, сажда кылганда ошол сыяктуу көп пайдасы бар экен да мунун. Бели оорубаш үчүн ушундай. Мунун пайдаларын айта берсе өтө көп, кыскартып айтканда мына ушундай. Анан бул Данияр ошо боюнча мыкты адис да. Мыкты адис болгондуктан ага дагы элге көргөзүп берсин деген ниетте мына бул жерде фитобочка коюлуп. Фитобочка коюлуп бүт. Элдерди ороп мояка бал менен, мына табигый баягы бал менен белин жасап, мен өзүм баягы бир эки сапар кылдыргандан кийин каныкүдей бул эже экен, эже го дейм. Данияр биякта эме экен, эже болгондуктан биз сени бияктан өзүң деле жаздан кийин көрөт болушуң керек. Мына ошондой достор, мына өндүрүштү көрдүңөр, биякта мына белсиздеген Кастоправты көрдүңөр. Мына эрмек ушинтип элге өз салымын кошуп, пайдасын келтирип аткан жигиттерибиздин бири. Анан мына биякта өзүбүздүн бакча бар, өзүм айдаган. Аларды дагы бир убакыт болсо мен сага көргөзө кетейин деп анткени тажрыйба бөлүшүп элдер. Бул баягы элдер эме болуп калбаш үчүн, бири-бири убада болуп калбаш үчүнчү. Тигип көрүп, мына кайсынысы жакшы экен, буяктын баары бакча дейт, ар жагынын баары. Атайын баардык жакты завод кыла бербей, акырында кетип баратып, бияка отуруп эс алып кичине салкын абада. Моя кадимкидей шамал болуп турат да, могу жаңгактын астычы. Я ысык болуп турганда бияктан кадимкидей шамал болуп баягы эметип турат. Бул негизи баягы өзүңдүн дагы баягы иштеген жериң, ушундай жериң бир атмосферасы жакшы болсо да, өзүңө да сонун. Мына айта кетчү нерсе, мына могу тиккен карагаттар, өзүн тиккен карагаттар байлап атат кадимкидей. Ушундай сорттор ушундай экен да, эрте да өшөт азыр. Жүзүмдөй болуп. Мындай болуп байлайт да туугандар. Кызыл карагат. Монун баарын тигип, мына азыр кадимкидей бияктан дагы жакшы бир киреше алса болот да. Элдерге да бөлүшөт элек. Кээ бир жерлерде бир жеке эле карагат болбосо дагы аракет кыла берсе эле берекети Алладан экен да. Жакшы.
Анакей достор, эрмек досубузду баарыңар эле тааныйсыңар. Элге кызмат кылып келатат. Ысык Көл областында азыр катталуучусу боюнча жана көрүлөрү боюнча биринчи орунда турат. Анакей достор. Мындан кээ бирөө айтышы мүмкүн, баягы эмнеге муну чыгарган жоксуң деши мүмкүн, бирок өзүңдүн эмеңде мактанып мен монтуп атам деген дагы бир ыңгайсыз экен да. Ошон үчүн тажрыйба бөлүшкөнгө даярбыз, тажрыйба алганга да даярбыз. Кыскасы биз кыз качан өнүгөбүз. Биз менен тажрыйба бөлүшүп, өзүңө каалаган жакшылыкты бөлөк бирөөгө каалаганда сөзсүз өнүгөт экенбиз да. Мына азыр көп бөлүшө берсең, ал Кудай сага бере берет экен. Анан баягы өзүң эле мындай Читардык кылбай, читардык кылып, бул өнүксө мен өнүкпөй калам деп кыйнала берсең, сен да кете бересиң, өнүкпөйсүң. Ошон үчүн баягы жакшылык дагы, жамандык да карыз нерсе экен да. Бардыгы карыз нерсе. Сен бирөөнө жамандык кылып кара санап кетсең да карыз экен, жакшылык кылсаң. Ошон үчүн кыргыз эли бизди колдойлу. Жеке өндүрүш, өзүбүз өндүргөн нерсени колдосок, биздикин силердикин биз колдоп, бири-бирибиз менен бир чогуу өнүгүү жолуна Кудайга шүгүр келе атабыз. Мен мындан ары дагы өнүгө берели. Мына мен дагы буюрса ККМ басып, мыйзам чегинде бардыгы ойдо. салык, азыр мына бөлөк мамлекеттерге салык төлөдүм десе, бөлөктөр сыймыктанат экен да, биз салык төлөдүк деп. Анан бизге мындай жат көрүнүш болуп калганда бериш кыйын болуп. Азыр болсо Кудайга шүгүр мына ККМди баарын басып, Кудайга шүгүр биягын тууралап, мындай жакшы бир мыйзам чегинде иш алып барып, бир 4 киши болсо да 5 киши болсо ошону жетектеп аткан учурубуз. Жакшы, Кайра ишиңерге ийгилик. болсун.